Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Иштериңиздер жакшыбы? Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Кээ бир тоокторго, кээ бир каармандарга, кээ бир адамдарга эскертип коюу үчүн алар кимдердин курчагы экенин, кимдер аларды сүйлөтүп атканын, аркасында кимдер турат экенин сиздерге бир аз болсо дагы маалымат берип кетейин деп эфирге кирип жатам. Бул эфир сакталат. Баардыгыңыздар бөлүшүп коюңуздар. Кече Facebook тармагына Садыр Жапаров Сооронбай Шарипович менен президенттик менен премьерликти бөлүшүп жатат деген маалымат чыкты. Бул карамандай каршы. Эмнеге дей турган болсоңуздар, ал адамды президенттиктен кетсин деп калдаган калың эл 30 миң, 40 миң деген эл чыгып аянтта талап кылып турушту эле. Кээ бир адамдар Садыр Нуркожоевич, убагында биз сизди колдоп жүрдүк эле. Бизге жем чачып койсоңуз, биз ачка калдык деп айтып аткан адамдар бар эле. Тилекке каршы Садыр Жапаров бир канча адамдын жашоосун түптөп, алардын жашоосун жакшыртам деп Кыргызстанга президент болуп келген эмес. Калдаган калың элдин, 7 миллион элдин, карапайым калктын тагдырын, келечегин өстүрөм, өндүрөм жана элиме жакшы жашоо тартуулайм деп келген. Facebook тармагында кээ бир адамдар калп маалыматтарды таратып, жалган маалыматтарды таратып, эптеп Садыр Жапаровго кантип жетиштин айласын табуу үчүн каралоо тактикасын өтүп алышты. Биз убагында аянтта жүрдүк эле. Биз Садыр Жапаровго бийликти алып бердик эле деп каратып туруп калп айтып атат. Мен ошол айтып аткан адамдарга айтып коёр элем. Сен жана сенин айлана тегерегинде жүргөн 5-6 адамдар эшектин да тушоосун чечкен эмессиңер жана чече албайсыңар. Аркабызда калдаган калың эл болуп, карапайым калктын тагдыры талкаланып аткан кезде кайдыгер карабай миң деген элдер чыгып Садыр Жапаровду колдоп, коргоп өстөрү келген. Ал жерде төңкөрүштүн каарманы Жапикеев да болгон эмес. Жана түзүлгөн 13 партия да болгон эмес. Жана айтып аткан адамдар дагы каарманбыз деп аткандар каарман болгон эмес. Кино тартылып бүткөндөн кийин мен каарман элем дегендин кажети жок. Урматтуу элим, мен силерге баса белгилеп айтып коеюн. 1 жыл убакыттан ашты карапайым калкка чыгып өз пикиримди билдирип турганыма. Сатылбаган жана сатпаган адам катары айтып кетейин. Бул башыбыздан 2005 жылы жана 2010 жылы жана Октябрь окуясын эсептегенде 3 төңкөрүш орун алды. Биринчи төңкөрүштүн каармандары ким болуп калышты? Акаевди кетирип Бакиевдик клан болушту. Бакиевди кетиргендер Атамбаевдин кландары болушту. 7 апрель деп 90 балага үй берип, аларга өзүнчө бир статус берип, карапайым калкты алдап койду. Баш аяк алар 10 жыл өмүр сүрүштү. Эми 3-чү төңкөрүштүн каарманы эч ким эмес. 3-чү төңкөрүштүн каарманы калдаган калың эл. Кухняда отурган, бирөөдүн заказын аткарып аткан, биз
мурда атамекен партиясын колдойбуз, жашыруун да колдоп жүргөнбүз деп айтып аткан Сыймык Жапкеев да каарман эмес. Чоң Казаттын атын жамынып, Чоң Казат деп чыгып, Чоң Казатты сатып кеткенин чоң казатчылар алар тууралуу эмне деген сөздөрдү айтып аткан калдайган калың элге белгилүү болушту. Анан бир нерсени айтайын. Мен бир адам менен видео чыгардым эле. Ошол видеодо мен Бекзаттын ал видеону чыгарып жиберерин билбейт элем деп айтып бир эки жүздүүлүктүн да чеги болот. Эфир жасай турган убакытта, видеого тарта турган убакытта мен айткам: "Сен даярсыңбы, жолдош?" деп. Ооба дегениңен мен видеодо сүйлөгөм. Менин сөзүм калп десең, ошол жердеги Талант байке дагы менин видеомду көрсө тастыктайт. Угуп отурган жана жанымдагы Улан деген байке да тастыктайт. Сенин сагыз чайнап атканың, нан жеп атканың эч кимге кызык эмес биринчиден. Азыркы убакытта жем чачып койсун деп жүргөндөрдүн арасында жолдош дагы жок эмес. Үчүнчү төңкөрүлүштө эч бир адамга, эч кимге жем чачылбайт. Карапайым калктын келечегине, карапайым калктын каалоосуна жана тандоосуна ылайык иш жана өнүгүү болот. Ошо урматтуу элим, Facebook тармагына чыгып алган, мен патриотмун деп алган, кечээ башка бир адамдардын аркасында ээрчип жүрүп, митингден калбаган, өмүрү эле митингде жашап жүргөн адамдарга эч кимисине ишенбөөгө барыңар чакырам. Көрдүңөр, Садыр Жапаровду колунан келишинче каралашып, Садыр Жапаровду эптеп бийликтен түшүрүүнүн карапайым калкка жаман көргөзүүнүн бир методу болуп калды. Туурабы же туура эмеспи? Мисалы, урматтуу элим, 17 фура алтын чыгып кетти деп айтты эле. 17 фура алтын чыкпай эле, алтын чайкоочу нерселер, алтын чайкоочу тетиктер чыгып жүргөнүн мурдатан эле белгилүү болгон. Ошол компания азыркы убакытта айтып аткан адамды сотко берди. Эми өздөрү сотто чечип алышат деген ойдомун. Ошол 17 фура алтын чыгып кетти деген адамдар кимдин партиясында, съездинде отурат жана алар кимдердин адамы экенин өздөрү тастыктап койгонун көрдүм. Андан кийин Садыр Жапаровдун баласы Рустам Жапаров партия туттап жатат деп калдайган калың элге парламентте калп маалыматтарды таратышты. Ал дагы жалган болуп чыкты. Садыр Жапаровдун бир туугандары, балдары, жубайы жана башкалар саясатка аралашпайт экенин жана аларды аралаштырбайт экенин Садыр Жапаров убагында эле айткан. Садыр Жапаров өз позициясынан кайтпаган, көкжал болгон үчүн 100 миллион долларга сатылбай, бир туугандарын, бала чакасын, ата-энесин, жубайын жана башка адамдардын кызыкчылыгын ойлобостон, калдайган калың элдин кызыкчылыгын ойлоп, карапайым калкка күйүп 3 жыл түрмөдө азап чеккендердин бири Садыр Жапаров. Эми ушундай келген президентти жамандап аткандар, деп аткандар булардын бирөөнө да ишенбей эле. Бардыгы калп. Кээ бир адамдар айтат: "Бекзат, сен ушунчалык Садыр Жапаровго күйөсүң, эмне үчүн күйөсүң? Не үчүн сен ушундай чындыкты айтасың? Же сага атайын каржылайбыз, сени сүйлөтүп турабы?" дейт. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, мен силерге так кесе баса белгилеп айтып коеюн. Садыр Жапаров менен
атамдын тааныштыгы бар экенин эч кимге жашырган жокмун Ташиев менен. Атадан балага колдоп келе аткан адамдардын биримин деп мен айтып жүрөм. Кече президент болуп эле калгандан кийин колдоп жүргөн жокмун. Андан кийин атадан балага колдоп атканыбыз үчүн менин бир тууганым Садыр Жапаров менен чогуу Кумтөр кени алынбасын деп жөнү жок соттолуп кеткенин дагы калдайган калың эл билип бүттү. 2017 жылы 25 мартта бардык телеканалдарга чыккан, автобустун айнегин тепкен сакалчан ошол менин атамдын бир тууган энеси болот. Биз келечекти карапайым калктын жашоосу, келе турган урпактардын жашоосу жакшы болсун деп күрөшүп жүргөн Кыргызстанга кайдыгер караган инсандардын балдарыбыз. Садыр Жапаров бийликте жок кезинде дагы Садыр Жапаровга жардам берип, биздин экономикалык болобу, экологиялык болобу кризиске келбейли, өнүгүү өсүү жолуна баралы деп мурдатан колдоп жүргөнбүз. Садыр Жапаров президент болгон убагында дагы колдоп келе жатабыз. Мени эч бир адам, эч ким мени каржылабайт. Мен силерге ар дайым айтып жүрөм. Мен маңдай терим менен бирөөдөн жем сурабай, жем чачып койгулачы, биз ачка калдык, квартирам төлөнбөй калды, аны минтип калды деп жүргөн адамдардан эмеспиз. Биз өзүм жеке иштеп Южный Кореяда 5 жыл иштеп келген мигранттардын ордун толуктайм. Мен кызыкчылыкты кааласам, мен саясатты тандасам, мен бир партияга мүчө болуп кирип алып, ошол жерде отуруп алып, погода жаратып, аламан аттан отурмакмын. Бирок мен өз талапкерлигимди 7-чакырылышка койгон жокмун. Бирок 7-чакырылышта жакшы, таза, патриот балдарды колдоп, аларды коргоп, Кыргызстандын келечегин түзөт деген, Кыргызстандын келечегине кайдыгер караган инсандарды колдойм. Анымды эч убакта жашырбайм. Ошо урматтуу элим, мен төңкөрүштүн каарманымын. Мен микрофон көтөрүп жүргөм. Мен ал жерде тамадалык милдетти аткаргам. Мен элди минтип тарткам дегендер 1 грамм силердин сүйлөгөнгө акыңар жок. Төңкөрүштүн каарманы калдайган калың эл. Төңкөрүш маселеси боюнча мен дагы ал жерде эч ким эмесмин. Ошого урматтуу кыргыз элим, баарыңардан суранам. 30 жыл биз алданып келдик. Алдаанын үстүндө болдук. Уурулар, жегичтер, кыргыз элине карапайым калкка кыянатчылык кылган инсандар азыркы убакытта акчасын түйүп алып түйүнчөгүнө, акчасын даярдап ар бир партияларда жүргөнүн билесиңер. Урматтуу элим, эски адамдар бизге эч убакта иллюстрация жасаган эмес, жана жасай алган да жок. Жана келечекте жасай алышпайт булар. Ошого жаңы балдарды, демдүү, күчтүү балдарды шайлап колдоп беришиңерди өтүнөм. Биз кыргыз эли корккон эл эмеспиз, коркуткан элбиз. Биз кыргыз эли мыкты элбиз. Ошон үчүн баарыңардан суранам, жем чачып койчу деп аткандарга дагы айтар элем. Каратып туруп карапайым калкка калп айтып атат. Мен ошол адамга жолуккан кезде айткан, Садыр Жапаров менен Ташиев экөөнүн ортосунда урушуп кетипир, мондай нерсе болупур деген. Точно ошону бетине коюп бере аласыңбы десем, үн чукпай, оозун жаап отуруп калган. Фактысы жок сүйлөгөн. Адан уктум, итпайдан, чотпайдан, айтпайдан уктум деген адамдарга маани бербей койгула. Эфирде сүйлөп атканда өзүнүн алып отурганы, сүйлөө этикасы, аркы жакта бирөөдүн курчагы болуп атканын эфирде көрүп отурасыңар. Адам баласы, билимдүү, акылдуу адам, өз оюн даана айткан, өз жүрөгүнөн сүйлөгөн,
жазып берип койгон барактарды окуган адамдардан эмес, карапайым калкка жүрөктөн жүрөккө жеткире турган адамдарды гана колдоого чакырам. Садыр Жапаровду эч убакытта колдойм деп айткан эмесмин деп туруп, ошол жерде мен оозун тырмаган эмесмин. Садыр Жапаровду биз ар дайым колдойбуз деп айтканы бул факты. Же сенин кызыкчылыгың, же сенин каалооң, же сенин бир ишиң бүтпөй калса эле социальный тармактарга чыгып Садыр Жапаровду же анын үй бүлөсүн жамандоо адатка айланып баштады. Мен баса белгилүү айтып коеюн, Садыр Жапаровдун бир туугандары, бала чакасы, эч кимиси саясатка аралашпайт жана аралашкан да эмес. Ошого каралаганында чеги болот. Мен Жолдошко дагы айтып кетейин. Жолдош, сен калп айтпа. Сенин айткан сөзүң бар, эки сөзүң бар, калп. Мен бир позицияда турган адамдардын биримин, аркы жакка да берки жакка дагы аттабайм. Жоки, мен сага айтып атам. Сен видеону чыгарып жиберип дегениң муну калп каратып туруп калп айттың. Сага айтып туруп видео тартабыз деп туруп чыгаргам. Ошого урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, буларга окшогон бирөөдүн курчактарына маани берүүнүн эч кажети жок. Ким мыйзам чегинде? Мыйзамды бузуп атса, мыйзамдан бийик иш кылып аткан болсо, ар бир адам мыйзамдын чегинде жооп берүүгө тийиш. Мен ар дайым айтсам, урматтуу кыргыз элим, фактылар менен ушундай баракты алып алып, фактылар менен ар дайым жөн эле сүйлөй бере турган адамдардын бири эмесмин. Колумда кагазым бар, башымда өзүм жүгүртө турган мээм жана акылым бар. Мен бир адамдын проектиси эмесмин. Же бир адамга окшоп бир партия түзүп алып, ал партиянын гана кызыкчылыгын колдоп аткан адам эмесмин. Калдайган калың элдин кызыкчылыгын колдоп, 30 жылда бир келген тандоону, каалоону, Садыр Жапаровду колдоону жана коргоону акырына чейин улантайлы деген инсандардын биримин. Анткени Facebook тармагында Садыр Жапаров мени карабай койду, Садыр Жапаров президент болуп кетти, Садыр Жапаров мени тигинтип койду деген нааразычылыктар бар, жок эмес. Алар кимдер? Садыр Жапаров түрмөдө жаткан кезде колдоп отурган адамдар. Садыр Жапаров президент болуп келгенде ушул аянтта жүргөн адамдар. Анда калдайган калың элден милдет кылып чыксын. Биз баарыбыз ошо 15 күн митингде жүргөлө деп. Садыр Жапаров элдин кызматын, элдин каалоосун, элдин тандоосун аткарып атканы, биздин жолдорубуз жасалып атканы, бизде ГЭСтер курулуп атканы, Кумтөркөнү Кыргызстанга алынып атканы бул жакшы көрүнүш. Мисалы, бир эле нерсе айтайын. Эч бир президент, эч бир адам Кумтөрдү Кыргызстандан айдап чыккан эмес. Бул тарыхта биринчи жолу катталды. Биринчиден. Экинчиден, Эдил Байсалов боюнча дагы өзүмдүн ой пикирин билдирип коеюн. Эдил Байсаловдун жанагы айтып аткан сөзү бул Эдил Байсаловдун сабатсыздыгы. Ким болбосун, ал Текебаев болобу, башка болобу айтканы бул кылыбыз кыйшайбайт деген сөз. Бул Эдил Байсаловдун өзүнүн ой пикири. Ал же Садыр Жапаровдун же калдайган калың элдин пикири эмес. Садыр Нуркожоевичти калдайган калың эл алып келген, төңкөрүштүн каарманы дагы калың эл. Ушуну Жапкеев дагы, Жоки дагы, жана башка жем сурап жүргөндөр дагы эсиңерге түйүп алгыла. Мен дагы ушул убакытка чейин мен бир митингдин же пикеттин төңкөрүштүн каарманымын деген жокмун. Болгону кыргыз элинин келечегин колдогон жана коргогон карапайым калп жакшылык көрсө экен, биз өнүгүү өсүү жолунан барсак экен деп президентибизди жана калың элди колдоп жүргөн бир партияга чектелбеген адамдардын биримин. Эдил Байсаловдун жанагынтип айтып атканы бул акмакчылык. Бул былжырбайлык.
буга окшогон адамдарды көңүл бөлүп ал жерден кумурскадан пил жасоонун кереги жок. Баарыңардан кечирим сурайм. Урматтуу элим, алданбайлы жана алдабайлы. Буйруса келечегибиз кенен болот. Шайлоодо татыктуу таза балдарды тандап алгыла. Силердин келечегиңерди ошолор куруш керек. Сооронбайдын убагында, Атамбаевдин убагында жана башка президенттердин убагында, төрт бийликтин убагында кнопка басып отурганда биздин тагдырыбызды талкалап, экономикалык дагыл, экологиялык дагыл жактан кризиске учурап, катастрофага келдик. Жана миграция боюнча дагы өтө алдыңкы мамлекеттердин арасында турабыз. Бул парламент биздин жашообузду жакшы кылып, карапайым калктын мүдөөсүн, карапайым калктын каалоосун аткара турган, мыйзамдарды жаза турган, эл үчүн иштей турган өкүлдөр келиши керек. Биз элитабыз деп ал жерде отуруп алып, оозун көптүрүп, ойношторуна кейжи номерлерди берип кое турган эмес. Тескерисинче, карапайым калкка кейжи номерин берип, эл силер элитасыңар, биз итпиз деп отура турган парламентке депутаттар келиши керек. Ошого мен дагы урматтуу элим, баарыңардан кечирим сурайм. Калп айтып аткан, антип жиберем, бул чындыкты айтып жиберем, тиги чындыкты айтып жиберем дегендердин аркасында чоң-чоң кландар турат. Алар оозуна келгенди оттоп, мурдуна келгенди жыттай берген адамдар. Ар кимдин заказын аткарган адамдар. Өзүңөр кече көрдүңөр. Алар ууру, жегич 300 кило алтынды кулкунуна куюп койгон, Абдилди колдоп, патриот болуп жүргөндөр, Абдилди колдоп, ага боштондукту тилегендер бар. Ошого баарыңарды чакырам. Баарыңардан суранам, эч кимге алданбагыла, эч кимге. Кээ бир адамдардай болуп, биз чындыкты айтабыз деп туруп, каратып туруп калп айтып аткандарга эч кимге ишенбейли. Мен бир партияга же бир адамга, бир кланга иштеген адам эмесмин. Мен эл үчүн, жер үчүн иштеген адамдардын биримин. Колумдан келишинче чындыкты айтам. Садыр Жапаров азыркы убакытта чоң каталарга барган жок. Азыркы убакытта экономикалык жактан өтө кризисте турабыз. Бирок Акылбек Жапаровду министрлер кабинетинин төрагасы кылганы кээ бир адамдарга жакпай жатат. Бирок Кыргызстанда будан өткөн экономист жок деп эксперттер айтып жатат. Мүмкүн кыянатчылык кылганын, уурлук кылганын бардыгын кузуп атат билдирбей. Дагы кузат чыгар. Бирок ушул кризистен чыгарып кеткен болсо Акылбек Жапаров, кыргыз элине ак кызмат кылган болсо, анда эл өзү тандап алат. Ошого баарыңардан суранам. Калп эле ортобузга бүлүк салып аткан, калп эле биздин оюбуздун баарын башыбызды айлантып аткан адамдарга эч кимисине ишенбегенге чакырам. Баардыгы өттү кетти. Ар кимиси өз жазасын алат. Толук түрдө мыйзам, закон кабыл алына элек. Закондун баардыгы толук түрдө кабыл алынгандан кийин, Кудай буйрса, Кудай кааласа, иншалла, жакшы өзгөрүүлөр, ушу парламенттен жакшы өзгөрүүлөр болот. Төңкөрүш жасайбыз, минтебиз, тигинтебиз дегендерге эч кимисине маани бербейли. Кыргызстанга 4-үнчү төңкөрүштүн кереги жок. Садыр Нуркожоевичке убакыт берели. Садыр Нуркожоевич иштесин. Ууруларда ушунчалык акча көп экен, менмин деген журналисттерди, менмин деген адамдарды жалдап коюп, ошолордун баардыгын фас деп коюп, Садыр Жапаровду азыркы убакытта баш иштегени дагы, иштебегени дагы, акылы бары да, жогу да талап атат. Бирок баарыңарды чакырам алданбаганга. Бул биздин 30 жылда бир келген тандообуз. Бул бир жолу келет, дагы 30 жылдан келиши мүмкүн же келбеши мүмкүн. Ушу тандоону колдон чыгарбоого ар бир кыргызстанды чакырам. Ошол кыргыз элин. Жана Facebook'та отурсам, бирөө жазып коюптур. Кайсы президент мыкты иштеди, кайсы президент мыкты деп жазып коюптур. Биринчисине Амадумаров деп жазды. Адахамадумаров деп. Экинчисине Сооронбай Жээнбеков деп жазды. Үчүнчүсүнө Садыр Жапаров деп жазды. Мен ойлондум. Адумаров президент болду эле деп.
же Мадумаровдун адамдары түшүндө Мадумаровду президент кылып жанында жашап жүрүшөбү? Таң калдым да, аябай мындай таң каларлык нерсе да. Кыргыз элине кыянатчылык кылган биздин жерлерибиздин баарын бөлүп сатып жүргөн Мадумаров эч убакытта калдайган калың элдин башына башчы боло албайт. Садыр Нуркожоевич түрмөдө отурган кезде эле Мадумаров өткөн эмес, дагы келе турган дагы шайлоолордо өтпөйт. Анткени кыянатчылык кылган, карапайым калкка чыккынчылык жасаганын калдайган калың эл билет. Ошол жерлерди сатып жүргөн, берип жүргөнүн баардыгы билет. Ошол берип жүргөн 2008-ден баштап ушул убакытка чейин жапа чегип, жерлери жок, басып жүргөн, темсирлеп жүргөн инсандар толтура. Бирок комментарийлерди окусам баардыгы Садыр Жапаров. Сокени бирөөдө айтпапыр, 2-3 гана Атамбаевчи бар экен, болду. Мына урматтуу эл. Эл тараза элсинче. Ушундай Садыр Жапаровду кандай колдоп алсак, кандай коргоп алсак, калдайган калың эл 80% баарына чакырам. Коркпогонго, жана үрпөгөнгө, жана күмөн болбогонго. Садыр Жапаров келип колунан келишин иштеп атат. Кризисте отурсак дагы, пандемияда отурсак дагы жакшы иштеп атат. Кудай буйруса, силер жакшыга ниет кылып, жакшыга аракет кылсак, дагы да өнүгүүсүлөр, жылуулар дагы да болот. Ютуберлердин баарын чакырам, чыгарып койгула. Аларды да блоктоп атат экен, алар да мага жазышты. Бизди да блоктоп жатышат деди. Мына менин фейсбугумду блоктоп, эми ютуберлерге өтүшүптүр булар. Ошол кыргыз элин баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, мыкты таза жаштарды тандап алалы биринчиден. Экинчиден, Садыр Нуркожоевичке окшогон ак жүрөк адамды кыргыз элине кызмат кылам деген миллион деген долларларга сатылмаган инсанды акырына чейин колдоо жана коргоо кыргыз элинин милдети деп билем. Келечек жаштарда. Кудай буйруса, Кудай кааласа баары жакшы болот. Ишиңерге ийгилик. Ассалому алейкум. Менин бул кыргыз элим Өмүрбеков Бекзат деген жеке баракчама ар бир кыргызды катталууга чакырам. Бул жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет деп толук түрдө ишенем. Ассалому алейкум. Былжырбайларга, чимкириктерге, өз чашоосун оңдой албай жем сурап жүргөндөргө, кийимин түзүп кие албай жүргөндөргө эч кимдин ишенбөөгө чакырам. Кудай буйруса, Кудай кааласа, иншалла баары жакшы болот.